Kırgız Respublikasının Prezidentinin 2024 жылы 18 декабрда 369 жарлык менен бекиген жарлыгын ишке ашыруу максатында ошо бүгүнкү эл аралык илимий практикалык конференцияны өткөзүп атабыз. Бул эл аралык биздин илимий практикалык конференцияга Россия Федерациясынан, Казакстан Республикасы, Өзбекстан Республикасынан катышуучулар бар. Бул биринчиден биз ошол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик уңгу жолундагы 7 багыт боюнча иш алып барабыз. Биздин Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети биринчи багыт талим тарбия, илим билим жана маданият. Бул сөзсүз биз келечекте заманбап илим билимге ээ болгон, өз кесибин сүйө билген, мамлекеттик рынокто өзүн көрсөтө ала турган биз заманбап адистерди даярдоо бул биздин негизги милдетибиз. Илимий практикалык конференция бүгүнкү күндөгү санарип доорундагы санарип технологиялар мезгилинде келечектик кадрларды даярдоодогу көйгөйлөрүн жана перспективаларын талкуулоого бир жакшы аянтча түзүлдү деп ойлойм. Себеби санарип доору бүгүнкү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө бардык ушул кадр саясатына түстөн түрс таасирин тийгизет. Себеби биз келечек муунду ошол бүгүнкү санарип доорунда төрөлгөн балдарды тарбиялап аткан мугалимдерди даярдаган ошол жогорку окуу жайлар, орто кесиптик окуу жайларды ошол жерде кандай көйгөйлөр бар, эмненин үстүндө иштешибиз керек, эмнеден артта калбаш керек, кандай бир жаңы чакырыктарга биз туруштук бере алабыз деген чоң бир мындай аянтча түзүлдү. Мына бул аянтчада дагы мен өзүмдүн ой толгоолорум менен доклад жазадым. Бул жерде бүгүнкү күндө бизде ушул эле Кыргызстанда билим берүү системасын трансформациялап аткан учурда санарип технологияларын пайдалануу менен биз кадрларды кандай гана сапаттуу деңгээлге көтөрө алабыз даярдоодо деген маселенин үстүндө бир нече ой толгоолорумду ошол эле учурда эл аралык тажрыйбаларды да изилдеп көрдүм. Ушул санарип платформаларды кандай пайдалансак, ушул жерде кандай деген бир чоң бир мүмкүнчүлүктөр бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну мындай жолго коюу маселесине токтолуп кеттим. Бул жака Россиядан, Казакстандан, Өзбекстандан жана башка чет эл мамлекеттерден катышкан чоң бир жакшы жыйын болуп атат. Уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирип, ушул конференция өзүнүн жемишин берет деп ойлойбуз. Себеби бул азыркы жасалма интеллектте аламдаштыруу саясатында аламдаштыруу учурунда бизге бир керектүү, пайдалуу бир конференция болуп эсептелет деп айтамын. Министрдин атынан жана өзүмдүн атынан уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирип, негизи конференциянын максаты өзүнүн ишин актайт деп ишенемин. Себеби азыркы аламдашууда биздин президентибиз койгон талаптардын баардыгына дал келип, ошо темасы менен дагы шайкеш келип атат. Себеби улуттук дем дүйнөлүк бийик деген президентибиздин жарлыгы ушулдун талабына туура келет. Себеби бул азыркы коюп аткан президентибиздин жарлыгында биз ушул улутубуздун оң жолуна, башатына, булагына кайтып, ошол улуу баалуулуктарды, нарыкты, улуттук каада салтыбызды эскидебей, жаңыча пайдаланып, жаңы дем менен, жаңы багыттар менен дүйнөлүк бийиктикке чыгууга бул шарт түзөт деп эсептейм. Өте керемет, өте ауқымды конференция болуп жатыр. Бул жерде өзекті мәселелер талқыланып, өте өзіміз бір-бірімізбен тәжірибе алмасып жатырмыз. Мен бұл конференцияға бастауыш білім беру бағдарламасының, IP білім беру бағдарламасының ерекшеліктері туралы өзімнің баяндамамды алып келдім. Керемет тәжірибе алмасудамыз, өте керемет ауқымды ғылыми практикалық конференция өтіп жатыр. Осы Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік университетіне алғысымыз шексіз.
бүгүнкү ушул эл аралык илимий практикалык конференцияга катышуу үчүн билим берүү системасын санариптик трансформациялоодо жаңы технологиялардын ролу жана инновациялык окутуу стратегиялары боюнча ушул илимий практикалык конференцияга катышуу үчүн практика башталды. Жогорку деңгээлде уюштуруп, министерстводан, жогорку кеңештен өкүлдөр келип, абдан жогорку деңгээлде уюштулуп жатат. Мен дагы ушул биринчи секцияда өзүмүн жаңы инновациялык формаларды боюнча доклад окуганы келдим. Уюштуруучуларга чоң ыраазычылык, конференциянын ишине ийгиликтерди каалайм. Бүгүнкү конференцияда өтө актуалдуу ойлор айтылып атат, өтө актуалдуу маселелер чечилип атат, өзүбүзгө пайдалуу көп маалыматтарды алып атабыз. Жана ошондой эле бул эки колледж арасында алака мамилени дагы бекемдөөгө, тажрыйба алмашууга дагы чоң жол ачып атат. Бул азыркы учурдагы бүгүнкү билим берүүдөгү реформалар, 12 жылдык билим берүү жана ошондой эле биздин алдыда болгон келечегибиз, эми колледжде башталгычкасын адистерин даярдайбыз да. Ошо адистерди ошол келечек үчүн жакшы кам көрүүгө, улуттук баалуулуктарга басым жасоо менен ар тарапта билим берүү актуалдуу экенин дагы бир жолу далили болуп эсептелип атат да бүгүнкү конференция. Биз бул конференцияны дагы быйыл эле эмес, дагы кийинки жылдарда улантып турууну сунуштап жатабыз. Себеби ушу билим берүү системасын санариптик трансформациялоодо жаңы технологиялардын ролу ушул жөнүндө окумуштуулар менен баарлашып, алардын опыттары менен бөлүшүп, анан ошондон кандай жыйынтыктарды чыгарып, жакшы деңгээлде өткөзөбүз деген ойдобуз. Кудай буйруса, жалпы ушул илимий практикалык конференцияга чогулган макалалардын саны 120дан ашты. Дагы сунуштар болуп, кийинки жылда өткөрсөңүздөр катышабыз деген чоң сунуштар түшүп жатат.